Елестетесіздерби? Биздин даражабыз ушул малда мен мына базарга барып келдим, башка жактардан намеле кылып атабыз. Кээ бир учурда чоң эле кишилер айтат. Меникин берип коюптур деп. Елестетесіздерби? Чоң кишиникин ким бериши мүмкүн? Качанга чейин биздин Кыргызстандагы өзүбүздүн ата-энелер өзү карып тарып, мисалы үчүн, зорго пенсияга жетсе, ошону талашып бизге фитнес-залга бериш керек. И еще плюс Аллах Таала кайсы жылда рызкыны жеп атабыз, алып атабыз, Аллах Таала бизге рызкыны жаадырып атат ушул жакта Москвадан. Бирок ошол учурда биз Аллахтын жолуна 100 рубль бериштен көрө 1 килограмм будайды Кыргызстанда апам берип коюпту деп чоң эле адамдар жүрөт, мисалы үчүн. Бул бир аз турум эмес байкелер. Себебинде биз кайсы жерден рызык берип атабыз, ошол жерге беришибиз керек. Кайсы жерде Москвада жүргөн болсок, ошол жерге муктаждарды карашыбыз керек. Рамазан айында мисалы үчүн. Ал эми ороздого ооз ачыруу деген тема биздин баарыбыздын колубуздан келет ооз ачырыш. Мисалы үчүн бүгүнкү көпчүлүгү ошол айылдагы балдар билди, эркектер, аялдар билди. Силер сооп алгыңыздар келсе, ушунча жамааттан. Элестеп турасыздарбы? Үйүңүздөн жөн эле отуруп, 30 рубльга 2 килограмм мун аласагын, пирожки жасап келип, баары бирине кармап турсаңыздар, сиз ороздон ооз ачкандын соогун аласыз. Сиздер жөн эле бир 0,5 сууну алып келип туруп, баарына таркатсаңыздар, ороздон ушунча адамдын соогун аласыз. Ошону ичиргениңиз үчүн. Бизде көпчүлүк ойлойт, бир адамды той кылыш керек экен деп. Ресторанга апарып 500 чаптап, 1000 сом чаптап. Жок, балким ошол адамдарга балким просто курман алып келип, ар бирин ооз тийгизип чыгыш. Орозону. Соо ошондой эле байкелер. Ошондой байкелер, ошон үчүн Рамазанда бир нерсени кылып калайлы. Себебинде пайгамбарыбыздын жашоосуна карай турган болсок, биз мусулманбыз. Пайгамбар ушундай берешен, ушундай шамал болгон дейт Рамазанда. Өзүндө жок болсо башка бирөөдөн алып берген дейт. Өзүндө жок болсо башка бирөөдөн. Бирок кээ бир учурда бир акыркы учурда карасаңыздар мусулмандар сүйлөгөн укуз, жүрүшү кооз, көп нерсени сүйлөйт, а бирок амал кылга келгенде бир аз кыйналат. Себебинде материалдык жактан чыгаргысы келбейт. Бул нерседен чыгаргысы келбейт. Орозо болуп атып, соонун түшүнүп атабыз, Аллах Таала өзү берет экен. Элестеп турасыздарбы? А бирок ушул нерседен эмнеге биз көз карашыбыз? Эмне үчүн биз ушул айлыгыбыздан 5000, 10.000ден биз моптор чапкан Аллахтын жолуна? Аллах Таала эселеп берет. Усман бин Аффан разияллаху анхунун убагында Усман бин Аффан разияллаху анху келип эмне кылат? Будай болот агымдан. Ошол будайды ушул эл кыйналып турган учурда берейин деп, жедирейин деген ниет болот. Ошол учурда соодагерлер келет. Сенин будайың 5 сом болсо ошол учурда биз сага 10 сомдон берейли дейт. Бирок Усман эмне дейт? Ойлонуп көрүп, жок дейт. Сатпайт. Ошондон кийин жалпы элине будайын бекер таркатып салат. Андан кийин соодагерлер сен жиндисиңби дейт. Сага биз 10 сомдон сунуштасак, сен элге таркатып салсың бекер эле дейт. Усман ибн Аффан эмне дейт? Силер Аллахтын элчисин айтканын укпадыңарбы дейт. Аллахтын жолуна берген 100 эселеп берет дейт. Сен 10 эселегиң жакшы, 100 эселеген мага жакшы дейт. Көрдүңүздөрбү? Акырет жашоодон мага жакшы түбөлүк нерсе дейт. Ошон үчүн кээ бир мусулмандардын акыйдасы бир аз ишеним аздыгынан чындап эле биз Аллахтын жолуна 1000 сом берсек, ошол нерсе кайтабы деген сомнение бар. Себебинде бизде табекел ишеним аздыгынан. Биз сомнение кылабыз, ушуну берип атып дагы Аллахтын жолуна табекел кылып акчаны берелиби? Же эртең кандай жашоо болот? Же бербей эле койсоңбу? Же болбосо үй жөндөкүндө тыйым барбы жокпу Аллахтын жолуна? Же бербей эле коюңбу? Ар ким берсе, ол өзү үчүн акыретине жиберет. Себеп дегенде Дамаск шаарында Умар бин Хаттаб разияллаху анху убагында Абдар разияллаху анху таква адамды жиберет, эл башкарган. Ошол жерге барса Дамаск шаарында, как Москвада, китеп жазып турат, окуп чыккым жакында. Адамдар ушундай дүйнөгө ушундай кирип кетишкен, түнкүсүмен, күнгүсүмен хал тура ушундай иш. Жанагы адамдарды көрүп, дүйнөгө ушундай кирип кеткенин көрүп, ошол Абдар разияллаху анху таң калат. Мынчалык булар опосуз дүйнөгө берилген деп. Баарын чогултуп мечитке алып барып, мечиттен сүйлөйт барына. Силер Аллах Таала берген рызкыны ушундай чогулткуңар, Аллах Таала берип аткан нерсени ушунчалык ыңгыздар менен чогултуп үйүп атасыңар дейт. Үйлөрдү салып атасыңар дейт. А бирок силерге чейинки келген коомдор силерден да жакшы иштеп, жакшы салышкан үйлөрүн дейт. Бирок ошол нерселердин баарысы ошол нерсенин үстүндө көр болуп, көрүстөн болду дейт. Менден анан ким сатып алат дейт. Ошон үчүн силер дейт, ушундай жакшынакай өмүрүңөрдү болбогон бир дүйнө үчүн кетирбегиле дейт. Көрдүңүздөрбү? Акырет үчүн эмне кылдыңар деп ошону өзүңөрдөн сурагыла дейт. Ошол бир күнү Дамаскка келип, 2-3 конок үйүнө келип калат. Ошол коноктор келгенде эчтекеси жок, үйүндө жаткызып коет. Өздөрү аял экөө бул жакта жаткан болот. Коноктор айтат, биз сууктун суугуна үшүп кеттик. Барып төшөккө барып келип сурайлычы дейт. Бирөөсү кой эми болсо бизге берет эле тыйып коет. Андан кийин üşүгөндөн жон мен барып сурайм дейт. Эшигине мынтип караса, аялы жөн эле
жука көйнөгүнө отурган болот, ал өзү эмне бир кумдун үстүндө эле абдырдада жаткан болот. Андан кийин сурайт, деги силердин үйүңөрдө буюм барбы дейт. Бизге сала турган, бизге жабына турган эмнеңер бар? Өзүңөр деле эчтеке жок экен го деген эмне дейт. Биз ошол нерседе биздин үйүбүздө буюмубуз болсо, ошону сразу акыретке жибербекпиз дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошол нерсе болгондо биз акыретке жиберет элек дейт. Себебинде Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистин айтат. Кимдин жүгү оор болсо, акыретке өтө узак жолдо кыйналат дейт. Ошон үчүн биз жүгүбүздү оордоткубуз келбейт. Эми мен керек экенин түшүнүктүүбү дейт. А бирок самом деле абдарда өзү өтө бай жашаган коммерсант адам болгон. Бирок ошончолук кедей болуп, Аллахтын жолунда бүт дүйнөсүн таркаткандан кийин ошол нерсеге өзү ушунчалык берилип, сүйөт ошону жакшы жактырган. Ушул да ошол мага жакшы деп. Көрдүңүздөрбү? Бирок акыретте дүйнөдөн кайткандан кийин ошону сахабалар түш көрөт. Аллах акыретте ошол бейиштин өчөт, чоң жайыты менен койлоп бүт нерсени берет. Ибн Рабаха деген адам бар. Түш көргөн болот. Аллах таала ошол бул дүйнөдөгү жүрөгү менен опосуз дүйнөнү, бутурумдук дүйнөнү түртүп койгон үчүн акыретте Аллах таалага эселеп сооп берген дейт. Ошон үчүн мен айтып турган тема Аллах таала берип атат, ырыскыны берип атат, бастырып атат, жедирип атат, ичирип атат, дем алдырып атат. Ар бир организм бизге бүт жараткан нерсени халакал инсана фи ахсани тақвим. Адамды ушундай турпатта чырайлуу жаратып койгондон кийин биз ибадат кылып, Аллахтын жолунда тапкан нерселерди биз беришибиз керек. Биз түшүнөбүз, орозо дегенди, намаз дегенди түшүнөбүз. Бирок зекет деген нерселерди түшүнбөйбүз. Көбү кызыкпайт ал нерсеге. Потому что азыр 100 рубль фитр садакага канча болуп атат? Зекет бул жакта эле турсун. Көрдүңүздөрбү? А бирок биз ошол нерсени жалпы исламдын 5 түркүгүн билбесек, биз кантип өзүбүздү мусулманбыз дей алабыз? Орозону эмне тутуп атабыз, если орозонун фазилеттерин билбесек? Эмнеге ажылыкка барып атабыз, если ажылыктын кандай парыз, кайсы сүннөт, кайсы важип, пайгамбар кайсы жерге көмүлгөн, Абу кайсы жерге көмүлгөн, кимге кандай зиярат кылышыбыз керек? Ошону түшүнбөсөк, биз ойлойбуз, кантип ажыга барып келебиз биз? Элестетесиздерби? Намаз окуп атабыз, Куранды билбесек, Куранды туура окуй албасак, биз кантип намазды туура деп айта алабыз? Орозону тутуп атабыз, ачка ток. А бирок орозодо кандай ибадаттар кылыш керек? Канча Куранды окуш керек? Соопторун багычаш керек? Түнү менен ибадат кылыш керек? Кадыр кечелеринде ооз ачарларды уюштуруп бериш керек. Ошолорду кылбасак биз кантип орозону биз орозо туттук деп айта алабыз? Аллахка алем. Ошон үчүн ар бир нерседе ихластуулук керек байкелер, эжелер. Ошого көңүл бурушубуз керек. Кечиресиздер, бул жерде аксакалдар көбүрөөк экен. Ошон үчүн ушул ыйык айларда барыңыздарды каалай элем. Иншалла ушул жакшы жетишкендиктерге жетишип, орозодо кандай сабырдуу болсоңуздар, орозодон кийин дагы ошондой сабырдуу болушуңуздар. Орозо бул мугалим дейт. 1 жылда 1 келүүчү, барыңыздарга белгилүү. Байкелер, баарыбызга маалым. Биз жөмнөкөй күнү Рамазандан башка күнү завтрак жебей калсак, обед жебей калсак, үйгө келсек кандай тополон болот? Кана тамак, обед жеген жокмун. Обед жеген жокмун, завтрак жеген жокмун. Үйдө эмне жок депчи. Бирок орозодо андай болбойт. Көрдүңүздөрбү? Орозодо биз сабыр кылып атабыз. Ошол орозодогу сабырдуулукту биз орозодон кийин дагы эмне кылышыбыз керек? Жашашыбыз керек. Кийинки орозого чейин эжекелеп. Ошондой бир сабырдуулук менен иншалла. Каалайт элем ушул жердеги жалпы эжелердин, байкелердин ушул орозодо кылган иншаллах Аллах үчүн ихсандары, таравих намаздары окуган болсо, ушул жердеги жалпыңыздардын ушул жердеги ата-энелери Кыргызстанда болсо, иншаллах ден соолук, ушул ыйык айларда баарыбыздын кылган ибадат дуаларыбыз кабыл болсун иншаллах. Баарыңыздарды дагы бир жолу ушул ыйык айларыңыздар менен куттуктайбыз. Эртеңки келе жаткан Кадыр түн деп орозонун ичиндеги 10 күндүн акыркы күндө 1000 айдан жакшы күн болгон, эртең 10-нан 11-ине каран түнү Кадыр кечеси болот. Куран түшкөн күн ушул күн. Ошол күндө ким канчалык дуа кылган болсо, 83 жыл 4 айлык ибадаттын соогун алат. Ошон үчүн ар бир күндө иншаллах туруп, ушу көбүрөөк сооптуу иштерди кылсак, көпкө умтулсак, иншаллах ушул нерсе менен жакшы бир коштошкон болсок иншаллах. Ар ким билет, жакшы жакын адам менен коштошкондо кандай коштошот. Барыңыздардын ушул ыйык туткан орозону кабыл болсун. Ушундай жалпы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан жалпы жамаатынан баарыңыздар ушул ыйык Рамазан айында куттуктайбыз. Алла разы болсун барыңыздардан.